Дордой менен Абдышата футболдук мелдешинде оюнчулар менен күйөрмандардын ортосунда массалык түрдө мушташ чыккан видео тарады. Такталбаган маалыматка караганда мушташтын себеби бир күйөрман футбол таласына чыгып оюнчуга карата сөгүнгөн ыплас сөздөрдү айтканы себеп болгон дешүүдө. Биз ушуга жетиптирбиз. Өз өлкөбүздө кыргыз тилинде сүйлөгөн болбой калыптыр. Стилисттин видеосу талкууга түштү. Мен бүгүн өтө катуу жеңим келип, жүрөгүм ооруй тургандай абалга туш болдум. Мындай билдирүүнү белгилүү стилист жана дизайнер Замира Молдошова соц тармактагы баракчасына жарыялады. Анын видеосун коомчулук талкууга алып жатат. Мен азыр чынын айтсам, аябай жеңим келди, өзүмө эле токтол элемин. Бирок бул кофейняны аябай жакшы көрчүмүн. Келип бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен да. Бул жерде кыргызча сүйлөнгөнгө болбойт экен, себеби администратор келип айтты, бизде бул жерде русскоговорящий биздин посетительдер, ошон үчүн жалаң кыргызча сүйлөшөт. Билесиңер, биз ушундай нерсеге жетиптирбиз. Көрсө өзүбүздүн мамлекетибизде өзүбүздүн кыргыз тилинде сүйлөгөн уже болбой калыптыр да. Бул жетти турчу точкабызга жетти окшойт. Мен ойлоп атам, бул улуттун жоголуп кетишине алып келиши. Эмне үчүн биз бул жерге келгенде биз кыргызча сүйлөшүбүз керек? Эмне үчүн мен кыргызча сүйлөй албайм? Мынчалык намысыма тийди. Мен кызым кыргызча окусун деп кыргызча мектепке бергем. Эмне үчүн кызым орусча сүйлөп калды? Себеби кыргызча садиктер жок. Кыргызча садиктер жок. Мен орусчага берип, эми кыргыз мектепке берип аябай кыйналып атабыз. Чынын айтыш керек, аябай кыйналып атабыз. Аябай жакшы окутуп атышат, бирок кызым баягы кыргызча сүйлөбөй жүрүп, кыргызча окубай жүрүп, мына ушундай болуп атат. Бул маселе ар бирибиз ойлондуруш керек деп ойлойм. Намысыбыз болсо, өзүбүздүн улутубузду сактагыбыз келсе, эң биринчи тилибизди сакташ. Бүгүн 14-майда жазуучу Олжобай Шакир 5 жылга эркиндигинен ажыратылды. Мындай чечимди Ала Мүдүн райондук соту чыгарды. Жазуучу өткөн жылдын август айында кармалып, ага массалык башаламандыкка чакырык жасоо айыбы тагылган. Булак Серепкежи. Таласта адамдар топтолуп, өздөрүнүн талаптарын айтышты. Бүгүн 14-май күнү президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн алдына адамдар чогулду. Малым болгондой, алар сүттүн баасы арзан болуп жатканына наразычылыгын билдирип, облус башчысы Нурлан Дардановго келишкенин айтышты. Чогулгандар өкүлчүлүктүн жыйындар залына кирип, өздөрүнүн маселелерин айтышты. Келгендер сүттү заводдон сүттүн 1 литрин 23 сомдон жогорулатпай жатканын, Таластагы 4 сүт завод түрдүү себептерди айтып, бааны көтөрбөй, сүт ташыган ортомчулар да пайда көрүп жатканын айтышты. Окурман: Бишкекте жарнамалап тиккен туялары куурап калып, кайра жулуп жатышат. Борбор калаанын Чыңгыз Айтматов проспектисинин боюнда тигилген туялар куурап калгандыктан Бишкек Жашыл Чарба ишканасы аларды кайра жулуп жатат. Бул тууралуу репортер Кежиге окурман билдирди. Окурман жөнөткөн видеодон көрүнгөндөй, Бишкек Жашыл Чарба ишканасынын кызматкерлери куураган туяларды жулуп, жүк ташуучу унаага жүктөп жатканын көрүүгө болот. Жазында тиккен туялары соолуп калып, жулуп жатышат. Тигип жатканда аябай жарнамалашкан эле деп жазды окурман. Булак репортер Кежи. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Садыр Жапаров жаңы эле дайындалган Игорь Чудиновду кызматтан алып, министрге эскертүү берди. Мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйрук жокко чыгарылды. Бул тууралуу бүгүн 14-майда президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди.
Президент Садыр Жапаров Конституциянын 89 беренесинин 3 пунктуна ылайык энергетика министри Таалайбек Ибраевдин Игорь Чудиновду курулуп жаткан электр станциялар ААК дирекциясынын башкы директору кызматына дайындоо тууралуу буйругун жокко чыгарды. Ошону менен бирге энергетика министрине аталган чечимди кабыл алууда мамлекет башчысына тийиштүү маалымат бербегендиги үчүн эскертүү берилди деп билдирди Алагөзов. Энергетика министринин башка буйругу менен аталган ишкананын башкы адиси Равшанбек Касымов курулуп жаткан электр станциялар ААК дирекциясынын башкы директорунун милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Буга чейин энергетика министрлиги Игорь Чудинов курулуп жаткан электр станциялар дирекциясынын башкы директору болуп тайындалганын тастыктаган. Игорь Чудинов 2007 жылдан 2009 жылга чейин премьер-министр болуп иштеген. Булак Супер Кейжи. Аскер комиссариатынын офицери пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Кабарлангандай 11 майда Атайын кызмат аскер прокуратурасы менен биргеликте аскер комиссариатынын офицерин пара алып жаткан жеринен кармаган. Анын кызмат өтөгөн жерин тинтүүдө акча каражаттары жана аскерге милдеттүүлөр үчүн колдонулган гербтүү мөр басылган бош бланктар табылган. УКМК кармалган чектүү тергөө жүрүп жаткандыктан тергөө абагына киргизилгенин кошумчалады. Булак Супер Кейжи. Кыргызстанда учкутсуз аппараттарды башкаруу боюнча алгачкы окуу борбору ачылды. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин базасында учкутсуз аппараттарды башкаруу боюнча окуу борбору ачылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, борбор Кытайдын Шэньси кесиптик техникалык колледжи менен өнөктөштүктө Хан Tianyu Intelligent Control Education Technology компаниясы тарабынан ачылды. Жаңы окуу борбору геодезия, транспорттук, геомаалыматтык жана өзгөчө кырдаалдар сыяктуу түрдүү тармактарда дрондордун технологиясы жана эксплуатациясы боюнча адистерди даярдоого адистешкен. Бул кызматташтык Кыргызстан менен Кытай үчүн гана эмес, бүткүл аймак үчүн билим берүү жана технологияны өнүктүрүүдө олуттуу кадам болот деп айтылат билдирүүдө. Булак Кабар Кейжи. Мантынын ичинен бир үйүм кыл чыкты. Оштогу Рейхан кафеси убактылуу жабылды. Ош шаарындагы Рейхан кафеси бүгүн 14 майдан тарта жабылды. Бул маалыматты Турмуш басылмасына Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун башчысынын орун басары Сейит Курманазаров тастыктады. Анын айтымында арыздын негизинде экономика министрлигинен алынган жолдонмо менен Рейхан кафеси текшерилди. Жыйынтыгында кафенин ээси Махамадали Мамадалиевке укук бузуулар жөнүндө кодекстин тамак аш азыктарын же азык-түлүк чийки заттарын өндүрүүдө, жүгүртүүдө же болбосо сатууда техникалык регламенттердин талаптарын бузуу менен 23 000 сом айыппул салынды. Рейхан кафеси санитардык көрсөтмөнүн негизинде 14 майдан тарта кемчиликтерди жогонго чейин убактылуу жабылды, деди Курманазаров. Буга чейин кала тургуну Бексултан Калыбеков социалдык тармактагы баракчасына өздүк Оштогу кафелердин биринде мантынын ичинен уйдун бир топ кылы чыкканын жазган. Жеп жаткан мантыбыздын ичинен бир кыл эмес, бир үйүм кыл чыкты. Жетекчисин чакырып, жакшы эле айтсам, кошулуп кетиптир деп текеберлинет. Жетекчисинин сөзүнөн кийин ашканасынын ички абалын тартып чыктым. Эми ичин көрсөң, коскуң келет. Тазалык бир да талап сакталбаптыр, деген ал. Булак Турмуш Кейжи. Бишкекте ок атуу менен коштолгон мушташтан кийин милицияга 9 адам жеткирилди. Бул тууралуу Ленин райондук милициядан билдиришти. Белгилүү болгондой, 13 майда болжол менен саат 18:26 милициянын 102 кызматына Жаш гвардия бульвары менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде мушташ болуп жатканы жана тапанчадан ок атылганы тууралуу маалымат түшкөн. Бул факт каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Милициядан билдиришкендей, мушташ учурунда асманга ок атылган травматикалык тапанча шектүүлөрдөн алынып, далил зат катары таанылган. Ал боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда иликтөө иштери уланып жатканы жана анын жыйынтыгы менен окуяга юридикалык баа берилери кабарланды. Дордойдо 23 000 сомдук куртканы кийген бойдон кетип калган. Урдого шектүү кармалды.
Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын милиция кызматкерлери уурдоо фактысына шектүү жаранды кармады. 27 февраль күнү милицияга жаран белгисиз адамдарга чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда 20 февраль күнү Дордой соода базарынын контейнерлердин биринде жашыруун түрдө 23.500 сомду түзгөн жаңы куртканы уурдап кетишкенин айткан. Аталган факты боюнча тергөө кызматы тарабынан уурдоо менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү 1995 жылы туулган жаран аныкталып, Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. Булак Серепкежи. Бишкек жана Чүйдө 3 баңгизат лабораториясы жок кылынды. Мамлекеттик бажы кызматы, Ички иштер министрлиги жана УКМКнын кызматкерлеринин аракети менен трансулуттук уюшкан кылмыштуу баңги тобу жоюлду. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жогоруда аталган топ баңгизатын чет өлкөлөрдөн Кыргызстандын аймагына жеткирүүнүн жана сатуунун туруктуу каналын түзгөн. Операциянын алкагында сутка ичинде Кыргызстандын 11 жараны, Россиянын 1 жараны кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Алардын 6 уюшкан кылмыштуу баңги тобунун мүчөлөрү болуп саналат. Шектүүлөр Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында 3 баңги лаборатория уюштурган. Мындан тышкары органикалык баңги заттарды саткан Гангзила интернет дүкөнү аныкталган. Интернет дүкөндүн негиздөөчүсү жана куратору кармалды. Тергөөнүн алкагында 10 килограммдан ашуун марихуана, 75 бөтөлкө гашиш майы, гидропондук ыкма менен өстүрүлгөн 38 гибрид кара курай бадалдары баңги лабораториясынан жана интернет дүкөндүн ишмердигинде колдонулган ар кандай буюмдар жана техникалык жабдуулар алынган. Белгилей кетсек, алынган баңги заттын наркы аларды саткан учурда алдын ала эсептөөлөр боюнча 50 миллион сомду түзөт. Булак кабар кежи. Бишкек Алматы автобусу каттай баштады. Билет баасы 3000 теңге. Транспорт министрлигине караштуу Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасы күн сайын саат 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 жана 18:00 Батыш автобекетинен Бишкек Алматы эл аралык каттамы боюнча көп орунду ыңгайлуу автобустар жүрүп жатканын эске салат. Билеттин баасы 600 сомду түзөт жана аларды бекетке же сайт аркылуу аралыктан же автобекеттин кассасынан келип алууга болот. Ал эми Алматыдан Бишкекке автобустар ошол эле сааттарда чыгат. Билет баасы 3000 теңге. Мындан тышкары Батыш автобекетинен Бишкек Ташкент, Бишкек Жизак, Бишкек Красноярск, Бишкек Тюмень, Бишкек Артуш жана Бишкек Кашкар эл аралык каттамдары боюнча автобустар үзгүлтүксүз жүрүүдө. Жакын аралыкта Бишкек Самарканд каттамы ачылуу алдында турат. Булак Серепкежи.